Актал 19 жаштагы жигит атып кеткен окуучу кыз жерге берилди. Талас облусунда 19 жаштагы жигиттин колуна мерт болгон 18 жаштагы Нурайым Талипова өзү туулуп өскөн Кара Буура районунун Жаңы Жер айылында 5-июнда жерге берилди. Маалыматка ылайык ал быйыл жаңы эле мектепти бүтүп, Бишкекке окууга тапшырганы турган. Кыздын сөөгү 4-июнда токтоп турган автоунаанын ичинен табылган. Текшерүү учурунда ал ушул айылдын 2003-жылы туулган тургун экени жана ок атуучу куралдан жараат алганы аныкталган. Кылмышка шектүү катары коңшу Кара Суу айылынын 19 жаштагы тургунуна издөө жарыяланган. Анын сөөгү 5-июнда асылган абалда табылган. Кылмышка катыштыгы бар деген шек менен 2003-жылы туулган РН аттуу дагы бир жаран Кара Буура райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө бөлүгүнө жеткирилген. Учурда тергөө жана иликтөө иштери жүрүп жатат. Аталган факты Жазык кодекстин 130 киши өлтүрүү беренеси менен кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Соттук медициналык экспертизалар дайындалды. Булак Азаттык. Камчыбек Ташиевдин ойлуу, телмирген сүрөтү коомчулук ага күч-кубат тилеп жатат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев 4-июнда Тажикстан менен болгон чек арадагы кырдаал чыңалып кеткендиктен ошол эле күнү Чоң Алайга барган. Ташиевдин Чоң Алай районуна бара жаткан тиг учактагы сүрөттөрү жарыяланды. Сүрөттөрдүн биринде Ташиевдин чарчаган өңдүү ойлонуп отурганын көрүүгө болот. Мындан тышкары Камчыбек Ташиев Чоң Алайдагы Карамык постуна барып, ал жактан нан, балык, айран менен түшкү тамактануу кылган. 4-июнда таңга маал чек ара мамлекеттик кызматы Чоң Алайдагы кыргыз-тажик чек арасы тынч эмес экенин маалымдаган. Андагы Унжу булак жайлоосуна тажик тарап контейнер орнотуп, аскерлери топтолуп жатканы белгилүү болгон. Ошол эле күнү УКМК башчысы Камчыбек Ташиев Чоң Алайга шашылыш жөнөп кеткен. Булак Суперкейже. Маанайы жакшы. Депутат Аида Касымалиева камактагы Асылбек Жээнбековго жолукту. Жогорку кеңештин депутаты Аида Касымалиева Кумтөр боюнча УКМКнын СИЗОсунда отурган Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Асылбек Жээнбековго жолугуп чыкты. Бул тууралуу Касымалиева социалдык тармактагы баракчасына жазды. УКМКнын СИЗОсунда отурган кесиптешим жана Жогорку кеңештин экс-спикери Асылбек Шарипович Жээнбековго жолугуп чыкты. Асылбек Шариповичтин маанайы жакшы, токтоо жана ар дайымкыдай өзүн татыктуу алып жүрөт. Ал болгон окуялардын бардыгын эсептешүү жана саясий талааны тазалоо деп эсептейт. Анткени ага коюлган айып боюнча эч кандай фактылар жана жүйөлөр жок. Муну түшүнүү менен 2012-жылдагы ошол жыйналыштардын токтомдорун жана стенограммасын окуп салыштырып, жолугушуулар кандай өткөнүн, ким эмне деп айтканын караш керек. Ал бардык колдоочуларына жана өнөктөштөрүнө салам жана мыйзамдын чегинде өзүнүн күнөөсүз экендигин коргой турганын айтты деп жазды Касымалиева. Булак Суперкейже. Киттердин камалганына Атамбаев абдан сүйүнүптүр. УКМК тарабынан киттер камалганы коомчулукта ар кандай талкуу жаратты. Асылбек Жээнбеков, Төрөбай Зулпукаров, Исхак Пирматов жана Талант Узакбаев. Бизге ыргыткан маалымат боюнча номер 47-колониядагы Алмазбек Атамбаев мыйыгынан жылмайып, булардын кармалганына абдан сүйүнүптүр. Ал эми өзү ден соолугуна байланыштуу жакын арада абактан чыгары Москвага дарыланууга кетери каңкууланды. Булак Азия Ньюс газети.